Түркия Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгачкылардан болуп тааныган боордош өлкө. Быйыл кош майрам эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен утурулай эки өлкөнүн дипломатиялык алакасына дагы 30 жыл толуп отурат. Эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык, маданий, билим берүү, ошондой эле медицина тармагындагы мамиле күн санап артууда. Боордош өлкөлөрдүн эки тараптуу мамилесин бүгүн талкуулоо максатында Кыргызстандын Түркиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев мырзаны биз бүгүн студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз Кыргызстанга. Куш келдик. Элчи мырза, сиз бизге макулдугуңузду берип, суроолорубузга жооп берип жатканыңыз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алгачкы эле суроом эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы тууралуу болсун. Мамлекет башчыбыз өзү дагы ишине киришип жатып, эл аралык алаканы мындан ары арттыруу бирден бир коюлган талаптардын бири деп айтты эле. Сиз элчи болгондон бери эки өлкөнүн 30 жылдык дипломатиялык алакасын арттырууга кандай кадамдарды таштадыңыз? Ишиңизди эмнеден баштадыңыз?